Бейиш нуру. Dinge arnalgan bir ömür. Hüsnü Bayramoğlu kim? Hüsnü Bayramoğlu 1935 yıldan 15 fevralında Türkiye'nin Safranbolu rayonunda jarık dünyege geldi. Atasının adı Hıfzı Bayram, apasının adı Fatma Hanım. Atası da apası da dindar, takva adamlar ele. Atası Hıfzı Bayram'da ömürün dinge arnadı. Atugül Badiüzzaman menen çoğu türmöge girgen gündörü da boldu. Apası Fatma Hanım da nur kızmatından çette kalgan jok. Joldoşuna ardayım jardam berdi. Hüsnü Bayram ağabey bolsa erте жашта эле Irseley Nur kızmatın taanıdı. 7 yaşka gelgende Irseley Nur kiteplerin жазып жайылта баштады. Ал mezgilderi Irseley Nurga mamleket tarabынан тыюу салынгандыгы үчүн kolda kagazdarga жазып жайылтышар эле. Ошентип үй бүлөсү чакан Nur мектебине айланды. 1949 жылы 13-14 жаштарында эниси Yılmaz экөө Эмирдак шаарына Бадиюззаманды зыярат кылганы барышат. Бадиюззаман Сайыт Нурси менен алгачкы ирет ошол жерде таанышат. Зыярат жемиштүү болуп Бадиюззамандын батасын алып кайтышат. 1950 жылы орто мектепти аяктады. Мектепти бүткөн соң 15 жаш курагында баарын таштап Бадиюззаман Сайыт Нурсинин жанына келди. Ал кезде Бадиюззамандын жанында дагы бир топ окуучулары бар эле. Алар менен кошо Бадиюззамандын өмүрү өткөнчө жанынан чыкпай динге кызмат кылды. Бадиюззаман Сайыт Нурси өмүрүнүн акыркы күндөрү Урфа шаарына барды. Hüsnü Bayram агабыз машинесин айдап, бир топ окуучулары коштоп барышты. Көп өтпөй, Бадиюззаман Сайыт Нурси 1960 жылы Урфада оорудан улам көз жумду. Коштоп баргандардын баары аны акыркы сапарга узатышты. Hüsnü Bayram агабыз баш аягы Бадиюззаман Сайыт Нурси менен 10 жылдай чогуу жашады. Бул 10 жыл аралыгында ал кишиден көптөгөн асыл бийик сапаттарды үйрөндү. Мыкты таалим алды, чыйыр алды, жетилди. Эң негизгиси динге, исламиятка чоң кызмат аркалады. Ырас, ал кездерде динге мээнет кылуу оңой эмес эле. Осман дөөлөтү кулагандан кийин ордуна Түркия мамлекети түзүлүп, бийликке Кемал Ататүрк келет. Анын жүргүзгөн саясатынын негизинде динге катуу кысым көргөзүлө баштайт. Диний китептерди жазуу, жайылтуу мында турсун, азанга тыюу салынган болчу. Натыйжада азан 18 жыл бою түрк тилинде айтылат. Кемал Ататүрктүн саясаты менен Ая-София мечити жабылып, кийин музейге айлантылат. Андан башка дагы өтө көп мечиттер жабылып, атүгүл кээ биркилерин малканага айлантышат. Ким селде оронсо өлүм жазасы же түрмө күтүп турчу. Ким жоолук салынса эскичи деп аталып, мамлекеттик кызматтарга, окуу жайларга алынчу эмес. Азан айтып, динге чакырган адамдарды түрмө азабы күтүп турчу. Ушундай кыйын кезеңде динге ыйманга кызмат кылуу чындап оор иш болгон. Канчалык катуу кысым болбосун, Hüsnü агабыз дин кызматын таштап койгон жок. Тескерисинче ар бир кыйынчылык аны чыйралтты. Жыйынтыгында көп жыл бою түрмөдө жатты. Бадиюззаман Сайыт Нурси көзү түрүү кезинде окуучулардын ичинен бир нече кишини өкүл кылып дайындап кетти. Булар менин толук, чынчыл, ишенимдүү мураскерлерим. Мен өлгөндөн кийин нур кызматын алар улантышат деп осуят калтырды. Алар Тахири, Суңгур, Жейлан жана Hüsnü Bayram. Бул кишилер Бадиюззаман Сайыт Нурсиден кийин нур кызматын улантышты. Анын аманатын өмүрлөрүнүн аягына чейин бузбай так аткарышты. Албетте, Irseley Nur кызматы бир-эки кишиге байланбайт. Жалпы жамаатка таандык кызмат. Бирок кызматтын усул тарыйы сыяктуу кээ бир маселелерде жамаатка кеп кеңешин, агалык сөздөрүн айтып турду. Бул багытта зор салым кошту. Бул өкүл шакирттер наамын алган Бадиюззамандын окуучуларынын үчөөсү бир топ жыл мурун кайтыш болуп кетишкен. Болгону ушул Hüsnü Bayram агабыз калган эле. Тилекке каршы бул агабыз да былтыркы чыккан Тажи илдетине кабылды. Ооруу деген ооруу экен. 2021 жылдын Рамазан айында 18 апрель күнү 86 жашында көз жумду. Учурда Бадиюззаман менин өкүлдөрүм, алардын айтканы менин айтканым деп атаган ошол өкүл шакирттеринин баары
милдетин, кызматын орундатышып, о дүйнө сапар тартышты. Учурда тирүү калган өкүл шакирти жок. Тарыхта үй бүлө курбай өмүрүн дин кызматына арнаган бир топ пайгамбарлар, инсандар, аалымдар бар. Алардын саппашында Иса алейхиссалам, андан кийин Абу Хурайра разияллаху анху. Аалым олайлардан болсо Бишри Хафи, Имам Бухари, Имам Табари, Замахшари, Имам Набави, Саид Ахмад Бадави жана ушул өңдүү бир нече аалымдар бар. Хүснү Байрам агабыз да ушул аалымдардын ыкмасын колдонуп, өзүн динге арнады. Ал үй бүлөнүн ордуна дин мээнетин тандады. Дээрлик 80 жылдык өмүрүн динге арнады. Ыйман кызматын жайууга жумшады. Мансап, байлык, даражага чуркаган жок. Айтып кеткенибиздей, ал мезгилде Туркияда диний китептерди жазууга да, жайылтууга да катуу тыюу салынган болчу. Ошого карабастан ал кыйынчылыктарга, сыноолорго сынган жок, багынган да жок. Баарына чыдады, тик турду. Өмүрүнүн аягына чейин ушул улуу жолдо кызмат кылды. Албетте, оор мезгилде кылынган мээнеттер текке кеткен жок. Талыкпаган эмгектин, мээнеттин аркасы менен нур кызматы дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө тарап, мол жемишин берүүдө. Нечендеген жаштар ыйык Курандын тафсири болгон Рысылай Нур китептерин окуп, ыймандарын куткарышууда. Эң негизгиси, мекенине, өлкөсүнө пайдасы тийген, зыянын тийгизбеген муун тарбияланып чыгууда. Бедиузаман Саид Нурси көзү тирүүсүндө Ая София кайрадан мечит болуп ачылат. Ал күндөрдү мен көрбөйм, мүрзөмдөн гана күзөтүп турам. Ал күндөрдү Хүснү Байрам көрөт деп айтып кеткен экен. Айтканы чыгып 2020-жылы Ая София кайрадан ачылды. Түркия президентинин атайын чакыруусу менен Хүснү Байрам агабыз анын ачылыш аземине катышты. Ал күндөрдү көргөнүнө 1000 мертебе шүгүр айтты. Биз жаштарга да ушул сыяктуу аалымдардын мээнеткечтиги, коркпостугу, илими насип кылсын. Жараткан кабырын кенен, акыретин абат, жаткан жерин жайлуу кылсын. Бейиш нуру.